Билимдүү жаштардан өнүккөн өлкө курулат. Бүгүнкү күндө билим берүү тутумунда заманбап кесиптер пайда болду. Аны өздөштүрүүгө кызыккандардын саны дагы арбыды. Бул тууралуу Жусуп Баласагын атындагы президентке караштуу Башкаруу академиясынын бүтүрүүчүлөрүнүн ассоциациясынын жыйынында айтылды. Жыйындын жүрүшүндө адистер менен бүтүрүүчүлөр билим берүүнүн сапатын жогорулатуу жаатында сунуштарын ортого салды. Билим берүүнүн сапатын жогорулатуу Кыргызстандын өнүгүүсүнүн негизи аталышындагы тегерек столдо Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Аалы Карашев кесиптик билим берүүдөгү көйгөйлөргө, адистерди кайра окутуудагы процесстерге токтолуп, бул боюнча сунуштарын келтирди. Адистерди кайра окутуу мөөнөттөрү өтө эле ашыкча. Бул учурдун талабына жооп бербейт. Орто кесиптик билим берүүдө ширетүүчү, тигүүчүлүк адистигине ээ болууну каалаган жаштар 2 жыл окушат. Муну билим берүү стандарттары талап кылат. Мындай нерселерди эске алуу зарыл. Жумушчу кесипке ээ болуу үчүн ушунча убакыт коротуунун зарылчылыгы барбы? Бул предметтерди 6 айда өздөштүрсө болот. Калганы кошумча сабактар. Мунун баары каражаттарды талап кылат. Кыска мөөнөттүү кесиптерди өздөштүрүүгө ушунча убакыт жана каражат сарптоо зарылчылыгы барбы? 3 айдан 6 айга чейин убакыт аралыгында окутуп, эл аралык үлгүдөгү сертификат берсе болот. Көп кереги тийбеген сабактарды окутууга бекер убакыт коротпой, кесиптик билим берүүнүн мөөнөтүн кыскартуу студенттер үчүн ыңгайлуу болмок. Ошондой эле Карашев мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерди кайра даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу системасын жандандыруу зарылчылыгын белгилеп, бүгүнкү күндөгү башкаруунун аксап жатышы да кадрларды даярдоого байланыштуу экенин кошумчалады. Кызматкерлерди окутуу боюнча мамлекеттик буйрутмалар ишке ашпай жатат. Квалификацияны жогорулатуу боюнча мыйзамдын нормалары так аткарылбай келет. 2013-жылы түптөлгөн заказ менен акыркы 3 жылдан бери эч ким алектенбей эле. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерди даярдоону өнүктүрүү программасы 2013-жылдан 2017-жылга чейинки мезгилди камтыды. Программа аяктады. Бирок жаңы документ иштелип чыккан жок. Аткаруу бийлиги мына ушундай программаны иштеп чыгууну демилгелеш керек. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерди даярдоо боюнча конкреттүү план иштеп чыгуу зарыл болуп турат. Дүйнө жүзү ар тараптан динамикалуу өнүгүп жаткан учурда пайдалуу кесипти талдоо менен тандоо керек. Азыр бүтүрүүчүлөр модага таянып тандоо жасашат. Мурда юрист, экономист же тиш доктор адистиктери престиждүү болчу. Азыр абитуриенттер IT тармагын өздөштүрүүгө кызыгышат. Тил окутуу борборлорунун негиздөөчүсү Нурсултан Кубановдун айтымында, билим берүүнүн бардык баскычтарында, мектепке чейинки, мектепте жана жогорку окуу жайларында олуттуу реформалар керек. Билим берүүдө жаңы методдорду киргизүү зарыл. Внедрять систему KPI, да, вот я в тот раз тоже рассказывал. Жыл өткөн сайын экономист же юрист кесиптери актуалдуулугун жоготуп баратат. Азыр IT тармагы актуалдуу болууда. Бирок бул кесипке даярдоо жогорку окуу жайларында аз. Биз муну көбөйтүшүбүз керек. Ал эле эмес инженерлер менен ширетүүчү адистер жетишсиз. Ал кесиптин ээлери башка өлкөлөргө чыгып кетип жатышат. Ошол эле учурда жумуш орундары жок болуп жатат. Же айлык акылары төмөн болгондуктан. Кыргызстанда жумуш орундары аз. Окууну аяктап иш таппай жүргөн жаштар көп. Аргасыздан чет өлкөгө эмгек мигранты болуп кетишет. Алар өз өлкөсүнүн өнүгүшүнө эмес, пайдасы башка мамлекеттердин экономикасына тийүүдө дейт Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Аалы Карашев. Маселе бир канча жыл мурда кесиптик билим берүү мекемелери эмгек министрлигинен билим берүү министрлигинин карамагына өтүп калганына байланыштуу болушу да мүмкүн. Анткени эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги бул тармакта системалуу иши бар. Эмгек рыногунун талаптарын жакшы билет. Ошондуктан кесиптик билим берүү мекемелерин кайрадан эмгек министрлигинин карамагына өткөрүү маселесин карап чыгыш керек. Бул эмгек рыногунун талаптарына ылайык кадр даярдоодо пайдасын берет. Стандарттар системаны татаалдаштырбай, тескерисинче кадрларды даярдоо тутумун жакшыртышы керек. Мамлекеттик кызматтарга жогорку квалификациялуу кадрларды даярдоо башкы орунда турат. Президентке караштуу мамлекеттик башкаруу академиясында мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу органдарына адистиктерди даярдоо жана кошумча билим берүү курстары бар. Соңку жылдары IT тармагында билим алгандардын саны дагы өскөнү байкалат. Тилекке каршы адис ээлерин жумуш менен камсыз кылууга толук шарт жок. Жумуш орундары чектелүү. Буга байланыштуу билим берүүнүн сапатын жана жогорку квалификациялуу кадрларды даярдоодогу түзүмдү кайрадан карап чыгуу зарылчылыгы бар. Айдар Темиралиев, Нурсейит Анаркулов, Пирамида.